Саламатсыңарбы, урматтуу биздин Фаберлик компаниясынын партнерлору. Бүгүн мен сиздер менен 3 айдын ичинде кантип структураны чоңойтуу ыкмасын көргөзөм. Сиздер бардыгыңыздар билесиздер, компания биздики товар оборотко акча төлөп берет. Бирок сиз өзүңүздөр үйрөнмөйүнчө жана команданы өстүрмөйүнчө өспөйсүздөр. Ошол үчүн караңыздар, эмне ыкмаларды аткарыш керек. Негизгиси жумалар. Бизде жалпы жолунан 10 эле жума болот. 10 жуманын ичинде канча консультантты үйрөтүү ыкмасы сизге негизинен 10 эле жакын кишини үйрөтүү керек. Караңыздар, бир негизги жер. Сиз өзүңүз биринчи жума үйрөнүп, заказды кантип кетирүү керек, өздүк кабинет менен кантип иштөө керек, каттоону кантип аткарыш керек, структураны кантип текшериш керек жана маркетинг план деген 5 теманы жакшы өздөштүрүп, ошол 5 теманы бир эле консультантка үйрөтөсүздөр. Биринчи жуманын аягында сиздер 2 консультант болдуңуз. 2 консультант компаниянын маркетинг планын билет, заказ кетиргенди билет, өзү үчүн кэшбэк 15%-ден 26%-ке чейин алганды билет, жана дагы заказдарды кетирип өзүнө жаңы консультантты каттаганды билет деген 2 жаңы консультант болдуңуздар. Үйрөтүлгөн бардык ыкмалардын баарын билген. Кийинки жумада силердин максатыңызда сиз экинчи жумада кийинки жаңы консультантты, заказ кетиргенди, регистрация кылганды, маркетинг план, стартовый программа деген эмне экенин жана өздүк кабинет менен кантип иштөө керегин ыкмаларын баарын үйрөтөсүздөр. Жалпы жолунан сиз үйрөткөн биринчи жумадагы консультант өзүнүн командасына бир эле консультант үйрөтөт. Жалпы жолунан 7 күн эмес, 5 эле күн. 5 күнүн ичинде 5 теманы талкуулоо оңой эле болот. Караңыздар, 4 консультант болдуңуздар жалпы жолунан. Экинчи жуманын жыйынтыгында. Үчүнчү жуманын жыйынтыгында ар бир алып келинген, өзүнүн заказын кетирген консультанттардын баардыгы сиз алып келесиз, үйрөтөсүз, өздүк кабинет менен кантип иштөө керегинди дагы бир консультант. Сиз алып келген консультант үйрөтөт өзүнүкүн. Ар бир консультант өзүнүн бир консультанты менен заказ кетиргенди жана 5 теманы баардыгын өздөштүргөндү үйрөтөт. Буга чейинки консультантыңыз үйрөтөт. Караңыздар, жалпы жолунан 3-чү каталогдун 3-чү жуманын бир жуманын ичинде 3-чү жуманын аягында сиздер 8 консультант болдуңуздар. Заказ кетиргенди билет, өзүнүн каталогдагы кэшбэк программасына кантип иштөө керек. 5-чи жумада 16, ар бирөө бир эле консультанттан үйрөтөт. Ар жумада 32, 64, 128, 256, 512, 1024 консультант болду. Жалпы жолунан айтканда 1024 консультанттар ар бирөө өзү үчүн эле жума сайын болобу, 20 күн сайын болобу, бир айда бир жолу болобу же 3-4 каталогдо бир жолу болобу, өзү үчүн 10 балга 1,5 миң сомго заказ кетирет. Анткени кэшбэк болот, өзүнүн кэшбеги, скидкалары болот, жанагы белектери болот. Ошондо жалпы жолунан 10.240 балл болду командаңыз менен. 10.240 баллды маркетинг план боюнча 64-кө көбөйтүп, 23%-ке көбөйткөндө 150.733 миң сом болду. Урматтуу партнерлор, сиздер жалаң эле каттоо менен иш алып бара албайсыздар. Жалаң эле үйдү кароо менен иш алып бара албайсыздар. Сиздин максатыңыз бир жумада бир консультантты ошол 5 теманы өздөштүргөнгө жардам берүү. Личный кабинет менен кантип иштөө, кантип заказ кетириш керек, кантип регистрация кылуунун ыкмаларын үйрөнүү, кантип заказды төлөш керек жана маркетинг план темасы. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерди терең урматтаган Асия Жанмендиева.